$35.000-$40.000 чейин сатылат. Ассаламу алейкум, Сапар ТВ каналының каталчылары. Дания өлкөсүндө сүт багытындагы уйлар выставкасына келдик. Силерге толук маалымат тартып көрсөтүүгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум, Сапар ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн мына Сапар ТВ каналы Дания мамлекетиндеги жайгашкан Орус шаарында болуп жаткан выставкага келдик. Орус шаары бул Даниянын түндүк жагында жайгашкан. Бул выставкага Европа мамлекеттеринен көбүнчө Норвегия, Швеция, Дания, Германия мамлекеттер катышкан. Андан сырткары да башка Европанын башка мамлекеттери катышкан. Выставка болуп жатат азыр. Бул жерде выставкада фермерлер өзүнүн фермасындагы жакшы порода асыл тукум жаныбарларды жакшы жетишкен жакшы көрсөткүчтөргө жетишкен уйларын алып келип мына азыр көргөзүп, бул жерде жюрилер бар, бул жерде столдо отурушат, колдорунда бумагалар бар. Ар кайсы критерийлер боюнча өздөрүнүн бааларын коюшуп бул жерде чыгарышат. Анан бул жерде этегинде бул жерде алып баруучуга айтышып, анан алып баруучу жеңүүчүнү анықтайт. Но кичинекей торпок сыяктуулугун уйларды айтып берсең, булар кандай пародадагы? Бул порода Джерси деген порода. Бул өзүнүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, бою кичинекей болот. Өзү кичинекей болгону менен, бирок мунун кандай десем, сүт берүү, бул сүт тармагындагы порода бул өзү негизи. Бунун өзгөчөлүгү, бул породанын өзгөчөлүгү сүттү көп берет жана сүтүнүн майлуулугу жогору болот. 6, 7, 8% чейинки көрсөткүчтөрдү көргөзөт бул порода. Бул Джерси породанын өзгөчөлүгү дагы тууту жеңил болот жана продуктивность жогору да бул породанын. Ошон үчүн бул жерде Данияда көп фермерлер ушул породаны кармашат. Андан сырткары дагы красноперстый жана галштин породалары бул жерде аркада келатат. Биздин фермада галштин породанын өзгөчөлүгү сүт берүү жөндөмдүүлүгү жогору. Жана сүт берүү жөндөмдүүлүгү жогору жана кандай десем, мисалы бир уй күнүнө жакшы көрсөткүчтөр, мен өзүм көргөн көрсөткүч күнүнө 27-28 литр бул бир бергени. Биз дойка 3 маал болот. 3 маал эсептегенде где-то приблизительно 80-85 литр көрсөткүчкө жеткен рекорд уйларды көрдүм да мен өзүм көзүм менен. Анан бир эле уй, бир эле уй. Андан сырткары средний показатель 45 литр, 50 литр да. Галштин породасындагы уйлардын көрсөткүчтөрү. Ошондо бир күндө 3 дойкада, 3 маалда канча тонна сүт аласыңар? Мисалы, бул сурооңуз кандай десем, ошо бир уйдуку болгондо ошол 80-85 рекорд. Андан сырткары мен көргөнүм. Андан сырткары средний показатель 45-50 литр. Биздин фермада 600-гө жакын уй бар. 600-гө жакын уй. Күнүнө бир дойкасы 7 тонна, 8 тонна сүт бир саалганы. Андан сырткары аны 7-8 тоннаны 3кө көбөйтөрүңүз. Анан сизге чыгат. Орто эсеп менен 18 тонна сүт экен да бир күндө. Undskyld. I har ikke dyr her? Ja. Nå. Бул жерде бул породадагы, галштин породадагы уй бир жылына 12.722 килограмм сүт берген экен. 1 килограмм сүтүндөгү жирность 4,59.
жана протеин 3,55. Бул уй Тистет деген жерден келиптир, Дания өлкөсүндөгү. Бул информация бүт баары барда, энеси, атасы, канчанчы туут, биринчи туутунда канча сүт берген, экинчи туутунда канча сүт берген, бүт баары жазылган бул информацияда, доскада. Бул фестивалга фермерлер айылап, жылдап даярданышат, күтүшөт. Ушундай фестивалга өздөрүнүн мыкты уйларын алып келишип, көргөзмөгө көргөзүшөт. Көргөзмө көргөн себеби бул жерде жеңүүчү уйлар кийин тукумдарыны, эмбриондорун сатуу максатында булар выставкага алып келишет. Жеңүүчү уйлардын эмбриондору, бир эмбриону 35 000, 40 000 долларга чейин сатылат. Эмбриону. Эми элестете бериңиз, бир уйдун өмүрүнүн аягына чейин канча эмбрион алса болот. Жеңүүчү уйдан канчалаган пайда келет бир уйдан. Өзүңүз эсептеп ала бериңиз. Бул щетка фермаларда колдонулат. Бул щетканын пайдасы ар бир уйга, мисалы, ар кандай кожа оорулардан алдын алуу жана бул щетканы колдонгондон кийин уйларда эксперимент жүргүзүлүп, уйлардын сүтү көбөйгөн жана салмак алган. Бул мен Кыргызстандагы ар бир фермерлерге кеңеш берет элем. Ушулбу же башкабы боло берет. Ушундай щеткаларды колдонуп, ар бир фермага колдонсоңуздар жакшы натыйжа берет. Релакс деп коет англисче. Кечирип коесуздар, мен тилим датский, английский, орусча, кыргызча болуп аралашып кетип, мен аралаш сүйлөй берейин, өзүмө жеңил болсун. Өзүнү релакс на расслабоне дейт го, өзүнү расслабить этип уйлар сүтү көбөйөт да, семирет. Ошон үчүн бул щетка любой түрү ар бир фермерлерде болсун деп мен кеңеш берет элем да. Бул Lely компаниясынын Milk такси машинасы. Бул өзүңүздөр билгендей эле чоң фермаларда сүттөрдү, торпокторго сүттөрдү ушундай менен берет. Автоматташтырылган. Буга сүт алып келип куясың, же болбосо өзүнүн шлангысы бар, системага улап коесуң. Системадан сүт салгандан кийин ушул Milk таксиге келип түшөт. Түшкөндөн кийин бул жерде өзү торпокторго нормалдуу температурада ысытып, ысытылгандан кийин торпокторго алып барып чакаларына куюп бересиң. Билбегендер үчүн чоң фермаларда сүттөрдү торпокторго энесини эмизбей, туулгандан кийин эле жарым сааттан кийин энесинен ажыратылып, кургатылып, биринчи молозиво берилет. Мындай жатканда, кыргызча айтканда, сүт, ууз сүт берилет. Андан кийин ушул Milk такси менен ушундай берилет сүттөр. Бул жерде өтө оңой, өзү адам олтуруп алат дагы, канча литр берет, граммына чейин бул жерде басып коет. Ошо менен шланг менен алып барып чакаларына куюп беришет. Кнопканы басат, определенный литрге, граммына жеткенде өзү өчөт. Анан кийинкисин өтө берет. Бул жерде Lely компаниясынын жумушчулары фермерлерге кандай иштейт, ошону түшүндүрүп берип жатат.